Assalamu alaikum, кайрылуу туугандар. Мен Анарбек. Роликтерди улантабыз. Тахограф режим труда жөнүндө, евро вождение, евро иштер, евро жумуш. Кыргыз тилинде. Эми өзбек казак туугандар түшүнөт болуш керек. Ошентип ойлойм. Жардам бергенге умтулам ошол. Эми режим труда и отдыха дегенде бүгүн кыскача сүйлөшөйүн дегеним, канчалык мөөнөттө режим труда и отдыха болот водительде. Режим труда и отдыха деген бөлүнөт. Бөлүнгөндө кандайча бөлүнөт? Бөлүнгөндө биринчиден ал күн, бир күндө канча айдайсыңар, канча эс аласыңар. Экинчиси ал деген бир жума. Бир жумада канча айдайсыңар, канча саат эс аласыңар. Үчүнчү вариант ал 2 жумалык. Бирок эле бир айды 2 жумага бөлөт дагы, анан тахограф санап турат. 2 жумада канча айдадыңар, 2 жумада канча эс алдыңар деп. Анан бир ай. Бир айдын ичинде тахограф санаганда эмнени санайт? Тахограф санаганда ошо жумалык еженедельный деп коет. Жумалык пауза. 4 жумалык пауза болот айдын ичинде. 4 жумалык пауза. Паузалар жөнүндө башкача ролик тартып берем буюрса. Азыр болсо эң биринчи режим ал күнүмдүк режим труда и отдыханы бүгүн разбирать этели. Ошону териштирели. Күнүмдүк. Ал кандайча болот күнүмдүк? Мисалы үчүн эртең менен силер карточканы саласыңар. Карточканы салганда эки түрү болот. Мисалы үчүн карточканы салганда көпкө туруп калдыңар да. Ошон үчүн карточканы дароо эле салганда тахограф сурайт. Мануальный же болсо ручной ввод деген. Ал өзүңөр кнопка басып туруп саатын, канчада келдиңер, канчада кеттиңер, дата, кайсы күнү, ошону өзүңөр тересиңер. Же болбосо жок, ручной ввод кереги жок деп туруп тиги обратный кнопканы басып салсаңар, анда ошол болгон эмени эле өзү эле тахограф кийирип салат да. Анын коркунучу кандай болот? Мисалы үчүн силер 3 күн мурда карточканы алып, тахографтан чыгарып алып, машинени жаап туруп кетип калдыңар. Анан 3 суткадан кийин келип туруп карточканы салып туруп, кол менен мануальный ввод кылбай туруп, жүргүзүп туруп айдап кетсеңер, ошол 3 сутка тахограф билбей калат. Эмне болду, каякта болду, силер айдадыңарбы, жаттыңарбы, эс алдыңарбы, каякта болдуңар деп тахограф 3 сутка убакытты тааныбай калат. Ошондуктан тахографтын таблосунда мындай суроо деген значок, вопрос деген ошол пайда болуп калат дагы. Ал нарушение болуп калат да, 3 сутка каякта жүрдүңөр деген сипчи. Же силер 3 сутка подряд иштедиңерби, же за рулем болдуңарбы, же эмне кылдыңар деп түшүнүксүз болуп калат да. Ошон үчүн ал деген нарушение, крупный, очень крупный нарушение деп эсептелет. Полициялар кармаса, штрафы деле аябай чоң көлөмдө штрафтар болот. Штрафтар где-то мындай болжол менен 300 евродан өйдөгө чейин кетет да, где-то 500-600 еврога чейин ошо штраф. Ошондуктан токтотуп карточканы чыгаргандан кийин кайра келгенде, бир мөөнөттөн кийин келгенде ручной ввод кылыш керек. Аны эмкиде жазып берем. Өзүм ручной ввод кылып атканда жазам, потому что азыр мен кыла албайм. Ошон үчүн суточный режим труданы сүйлөшөлү. Карточканы салдыңар, жылдыңар ордуңардан. Жыла тугандан астынан силер дароо эле карточканы салып туруп жылып кетпестен, жылып кетсеңер нарушение болуп калат. Жылып кетпестен эмне кылыш керек? Ошон үчүн биринчи роликте көрсөткөндөй карточканы салгандан кийин жана режимди өзгөртүш үчүн жана бир адам бар го, адамдын сүрөтү 1 деп турган биринчи карточканы. Силердики биринчи карточка болсо, ошо бирди кыскача басып туруп, басып режимди өзгөртүп аласыңар. Молоточкого коесуңар. Сөзсүз молоточкого коесуңар жыларды.
мына точкага коюп туруп чыгасыңар, машиненин тегерек четин карап, дөөлөктөрүн карап, машинанын акыбалын карап, же болбосо силер түнү бою уктап туруп алып эле айдап кетпейсиңер да. Текшериш керек да. Может, бирөө чечип алды, бирдемесин уурдап кетти же. Бактар ачык, может быть. Ошонун баарын текшер. Текшерип аткан күнү убакытта ошо моточкага коюп коюш керек. Где-то 5 минут болобу, 3 минут болобу, бирок туруш керек да. Неме еще 3 минут желательно. Мен өзүм турбайм 3 минуттан аз. 5 минут ал где-то средний уровеньде, 5 минут, 10 минут эми өзүңөр билесиңер. Канчалык возможность болсо силерге турганга. 5 минутта туруп коюш керек да, анан туруп коюп туруп анан кийин эчтеке кылбай эле жыла берсеңер, өзү өзгөрүлөт. Анан кружокко келип туруп точка болуп эле айдап баратканда өзгөрүлүп калат да, айдап баратасыңар деп эсептей берет тахограф. Бирок тахограф жазат, бүт баарын жазып турат силердин кыймылыңарды, эмне кылганыңарды. Ал жазып алат. Карточкасы алды адам, анан моточкага коюп, тегерек четин карап иш кылса, бир иш кылды, бирок айдаган жок деп иштеп атты 5 минут. Анан жылды деп жазып коет. Полиция токтоткон күнү карайт, 5 минут жылаардын астында, значит силер бирдеме кылыптырсыңар. Чыккандыр, карагандыр, текшергендир, значит как положено водитель карап, текшерип, анан жылып кетти деп уже. Любой полицейский ал деген плюс, крупный плюс болот. Болбосо тийишип коюшу да мүмкүн. Жылгандан кийин силер тахографтан көрүп турасыңар. Биринчи режим деп окудук го биринчи роликте, главный режим. Анан ылдый стрелка менен бир жолу түшкөндө эң үстү жагында, оң жагында силердин саатыңар көрсөтүп турат. Кружок, точка, айдаган саатыңар. Ошол жерден карап турасыңар. Saat kete айдап баратасыңар, жарым саат, 1 саат, 2 саат, 3 саат, 4 саат болгондо уже 4,5 саатка 4,5 саат айдай аласыңар силер. 4 саат 30 минуттан ашырбаш керек айдаганды. Ошон үчүн силер карап туругула. Тахограф өзү эскертет. 4 саат 15 минут болгондо анан кийин эскертет. Тахографты эскертет, анан кийин таблодо, машинеде, панелде эскерүү чыгат. Силер 4 саат 15 минут айдадыңар, паузага тургула деп эскертет. Бирок ага чейин жеткизбей. Европада кандай болот? Стоянкага туруш керек да. Европада стоянкалар көбүнчө жакшы эле, көп аябай стоянкалар, условиясы бар, туалет баары бар, бирок стоянкалар кээ бирде уже бүт толо болуп калышы мүмкүн да, орун жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан силер болжолдоп бүт эске алышыңар керек да, кайсы маалда баратасыңар, стоянка бош болуп калабы, же час пик болуп калабы, же забитый болуп калабы. Кечке маал саат 6-лардан кийин стоянкалар уже бүт баары умтулат стоянкага турганга, ошон үчүн орун жок болуп калышы мүмкүн. А күндүз саат 5-ке чейин, 6-га чейин стоянкалар бошураак болот. Ошон үчүн 4 саат 10 минут, 15 минутка чейин айдасаңар болот күндүз. Кечке маал 6-дан кийин уже 4 саат болгондо эле, күтпөстөн жарым саат калганда эле уже силер стоянка издеп кире бергиле. Болбосо орун жок болуп калса, анда силер 4 саат 30 минуттан ашып кетип штраф болуп калышы мүмкүн. Ал деген нарушение. Анын деле штрафы где-то 150-200 евродай болот. Ошон үчүн эртерээк 4 саатта уже стоянка издеп, стоянкага тура берген ал жакшы болот. Анан стоянкага турдуңар, 45 минут турасыңар. 45 минуттан кийин, 45 минут турсаңар пауза, силер турганда тахографты бир жолу карайсыңар. Караганда жанагы табуретка деген күйүп калышы керек. Бир жолу карап коюш керек да. Анткени кээ бирде болуп калат, табуреткага турбай калат, моточкага туруп калат. Ошон үчүн карап коюш керек. Моточкага туруп тургандан кийин эсеби кетет, паузаны көрсөтүп турат тахографта, жанагы табуретка бар, ошол деле көрсөтүп турат. Мындай 1 минут кетти дегенде анда болду, значит уже пауза кетти дей бергиле. Биринчи 4 саат 30 минут айдагандан кийин 45 минут силер турасыңар. Паузада. Туруш керек.
45 минут тургандан кийин дагы 1 минут запас менен кошуп бергиле. Ал плюс минус тахограф эсептебей калат, бирдемке болуп калат. Ошон үчүн запас менен ал уже тобокелге салбастыктан запас менен 1 минут коштук, 46 минут туруп анан кийин жыла берсеңер болот. 46 минут туруп жылганда тахограф силерге дагы 4 саат 30 минут берет айдаганга. Дагы 4 саат 30 минут айдайсыңар, айдап туруп анан кийин уже экинчи 4 саат 30 минут бүтүп атканда силер паузага турасыңар. Ал пауза деген күнүмдүк пауза деп коет. Бир сутканын паузасы. Тахограф деген кандайча эсептесе болот? Мисалы үчүн ар бир адамда же адамда карточка болот да, акча сактаган. Банковский карточка деп койгула. Акча сактап жүрөсүңөр. Анан ошол карточка силерге акчаны берип турат, сактап турат, берип турат силерге керек маалда. Тахограф деген ошондой эле сыяктуу, только тахограф силер рулга келип отуруп туруп карточканы салганда, тахографка силер өзүңөрдүн убактыңарды, ошол бүт убактыңарды тахографка бергендей болуп атасыңар да, пока силер за рулем, кабинада, машинада, жумушта болгондо тахографка бердиңер. Ошондон баштап тахограф силердин убактыңар менен бүт өзү тейлеп турат да. Канча саат силерге айдаганга берем, канча саат силер турушуңар керек, канча саат силер иштешиңер керек деп ошол тахограф бүт айтып жазып турат. Вот, анан ошол ежесуточный паузага турганда, сутканын паузасы 2 түрү болот. Кыска 9 саат, анан узун 11 саат. Мисалы үчүн кечинде турдуңар саат 7-де, 9 саат турасыңар, 7-ден эртең мененки 7-ге чейин 12 саат, 12 сааттан 3 саат алганда, 7-ден 3 саат алганда ошондо 4 болуп калат түнкү. 7-де туруп, түнкү 4-тө 9 саат болгондон кийин 1 минут, 2 минут кошуп туруп силер жыла берсеңер болот. Бирок саат 4-тө жылганда каяка барам, тиги мекеме 8-де ачылат. Андан көрө 7-ге чейин турам десеңиз, ал силердин эркиңер. Ал наоборот жакшы болот, көбүрөөк туруп койсоңор ал жакшы. Полиция деле көрүп, көбүрөөк эс алат экен деп алар ошону карайт. Көбүрөөк иштегиле деп эместен, алар наоборот көбүрөөк эс алган водительди жактайт. Ошон үчүн 4-тө стартовать этпестен тура бергиле. Саат 6-га чейин тургула. Ошондо 4-төн 6-га чейин да 2 саат кошулганда как раз 9, 10, 11 саат болуп калат. Силер 11 часовой пауза болуп каласыңар. Нормально, анан кийин алтта туруп, жүргүзүп, чай-пай ичип, саат 7-де кайра жылсаңар, ошондо жакшы болот да. Бул деген суточный паузага. Суточный режим труда деп коет. Анан суточный режим трудада өзүнчө ал бөлүнөт. 45 минут турганда аны бөлсө болот, 15 минут, анан 30 минутка бөлүп койсо болот аны деле. Аны эмки роликте сүйлөшөлү. Анан 9 саат турсамбы, 11 саат турсамбы, суточный паузаны аны деле эмки роликте сүйлөшөлү, кийинки роликте буюрса жазам. Мейли анда туугандар, баарыңарга ысык салам, көрүшкөнчө ийгилик, ал жол.